мына ушул жерден өрт чыкты. Бир точканын айынан бир үй толугу менен өрттөнүп жатат. Точкаларды этияттасаңар болот деген күбөлөр. Ала Тоо аянтына орнотулган манастын эмне үчүн сакалы жок? Бул экс-президент Сооронбай Жээнбековго дагы окшошуп калганго дегендер дагы жок эмес. Буларга блогер Бека жооп берди. Бишкекте жөө өтмөктөн өтүп бараткан аялды уна ыргыта сүздөө айланасын элдер курчап жардам берип жатканын көрүүгө болот. Жалал-Абадда 3 балга жеткен жер титирөө катталды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астына ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Үйдөгү точка бир нерселерди абайлаңыздарчы, караңыздарчы, бирип баста. Үчүнчү тети балконунан чыгып кетти өрт. Байтик Батыр көчөсүнө жөө басып бара жаткан аялды унаа сүздү. Бүгүн 3-августта Бишкектин Байтик Батыр көчөсүндө аял кишини унаа сүзүп кеткенин окурман маалымдады. Маалыматка ылайык окуя Байтик Батыр Сүйөркулов көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Жалал-Абадда күчү 3 балга жакын жер титиреди. 3-августка караган түнү саат 1:21 Жалал-Абад облусунда күчү 3 балга жакын жер титирөө катталды. Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунун маалыматы боюнча жер титирөөнүн очогу Кырык Казык айылынан 10 чакырым түштүк батышта, Токтогул шаарчасынан 38 чакырым түндүк батышта жайгашкан. Калктуу конуштарда жер титирөөнүн күчү Кырык Казык айылында 3 балга жакын, Актектир, Чоң Арык, Чолпон Ата, Алмалуу, Кош Чусу айылдарында 2,5 балга жакын болду. Чыңгыз деп мен вопрос бердим. Сен Чыңгызхан деп койсоң, все мен перевод кылып коем. Мен Чыңгыз эмесмин, мен Чыңгыз ханмын. Таксист жүргүнчүгө тарынып жеткирүүдөн баш тартты. Кыргызстанда такси кызматындагы кадимки диалог тез эле урушка айланып кетти. Окуя боюнча видео социалдык тармактарга жарыяланды. Маалыматка караганда аял киши такси айдоочусуна Чыңгыз деп кайрылган, бирок айдоочу муну туура көрбөй, катуу реакция жасап мындай деген: "Мен Чыңгыз эмесмин, мен Чыңгыз ханмын" деп жүргүнчүнү ташуудан баш тарткан. Бул окуя социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратты. Колдонуучулардын көбү айдоочунун мамилесин өтө сезимтал жана орунсуз деп баалашты. Ысык көлдө көлөмү бөдөнөнүн жумурткасындай болгон мөндүр жаады. 2-август күнү кечинде Ысык көл районунун бир катар калктуу конуштарында жаан менен кошо мөндүр жаады. Эс алуучулардын айтымында Булан Сөгөт айылында жаан менен коштолгон мөндүр болжол менен 20 мүнөт жааган. Мөндүрдүн көлөмү бөдөнөнүн жумурткасындай болгон. Буга чейин Кыргыз Гидромет 3-августка карата аба ырайы тууралуу төмөнкүлөрдү маалымдаган. Түнкүсүн Чүй жана Ысык көл облустарынын айрым жерлеринде кыска мөөнөттүү жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Калган аймактарда жаан-чачын көтөрбөйт. Күндүз Чүй, Ысык көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда кыска мөөнөттүү жаан жаап, күн күркүрөшү күтүлөт. Ал эми дыйканчылык аймактарда Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын да жаан болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 15-20 чейин метрге чейин жетет. Ысык көл облусунда абанын температурасы түнкүсүн +8, +13, күндүз +26 болот. Саламатсыздарбы, урматтуу Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер? Россиянын аймагында көзөмөл күчөтүлүп, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документиңизди тактап алыңыздар. Регистрация СНИЛС, ОМС, ТМС ининен эмгек келишими, медкнижка, башка тилге которуу, сахаровага карточка, кара тизмеден текшерүү баары мыйзамдуу түрдө жасалат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 577 38 62. Я памятник себе воздвигну рукотворный. Не зарастет, к нему не зарастет, к нему не зарастет людская тропа. Кыргызстанда манас атанын ордуна манассыз. Манас атанын сакалы гана дегендер да. Сакалын не кыласыңар? Бышырып жейсиңер сакалын. Реально эле да. Бир кылынган ишти бартап рахмат айткан үйрөнбөйлүбү? Сакалы барбы, жокпу аны эч ким билбейт да. Ар бирөө как будто ушундай манас ата менен отуруп алып, чогуу кымыз ичкендей эле айтасың да. Эми туура сакалы болгон деп эпостордо айтылып келет. Бирок кээ бир эпостордо сакалы жок эле болгон деп айтылып келет да. Илгерки генетикалык кыргыздар биз негизи көздөрүбүз көк болгон, тостогон көздөр болгонбуз биз.
ошондо 2 метр болгон шкаф болгонбуз реально алып келгендечи. Анан мисалы мынакей Абдышкүр Нарматовго деле сакал өспөйт, туурабы? Ошол сакта может Манас атабызга сакал өскөн эмес, бирок бул эпостордон айтылып келген да. Сакалды болгон эмес деп дагы эки варианттарда айтылып келген. Ошону эмне кыласыңар чукуп? Сакал эмне сайып ойнойсуңарбы? Эмне кыласыңар? Болду, рахмат айтып кой, сон болуптур деп койгула, болду. Сакал кандай? Биздин генетиканы кийин эле мына Чингис хан келип, бияктан Кытай император келип, анан мындай болуп миттибатчы болуп калдык кийинчи. Көздөр жумшайып. Ага чейин биз көздөр тостойгон, мындай болду, сакал жок, мындай красавчик болгонбуз, реально айтып келгенде. Жөнүнө гыйбат кылып эле чукуп бербеле да. Ошо сакал гана деп жазып аткандар. Бирөө Манас ата жөнүндө информация билбейсиң, реально элечи. Жөн эле бирөө айтып койду, уктум, анан айтып баштадым да. Манас ата ким деп суроо берсе, туруп, тейби ичеби деп суроо берсең керек, эркекче элечи. Ана сакалы гана деп сакалын көргүңөр келип атса, эстелик кече жакында эле коюлду. Туурабы? Кичине чыдап турсаңар, өсөт сакал. Чыңгыз деп мен вопрос бердим. Сен Чингис хан деп койсоң, все, мен перевод кылып коем. Мен атайын сага сайылайын деп айткан жокмун. Жок. Окуп койсо болбойбу? Жок, мен сайылайын деп айтпадым вообще. Я вежливо спросила. Чингис дегенде, Чингис хан деп коюш керек. Жок, сен өлүп баратасың бу хан деп койсоң. Кандай өлүп баратасың? Жок, эже Чингис хан деп койсоң өлүп баратасың да. А сиз деп айтып койсоң. Жок, мен аны шашып эле сүйлөп койдум. Эмнеде балдар менен ызылдап суйта мен чыгып элечи. Шашып эле сүйлөп койдум. Окуп коюш керек да. Жок, чоң жигит, сен жумушуңду жакшы аткар. Жок, сураганда, мен Чингис дегенде, нет Чингис хан десең, все, перевод кылып коем. Нет дейсиң го? Нет дейсиң анан. Чингис хан деп, мен биякта кайра каратып, ты Чингис? Кайра эки жолу окуганда Чингис. Кайра каратып. Номерин кайра текшертпей эле, башында эле жок Чингис хан деп койсоң болобу? Ханы бар эже деп койсоң болот да. Нет деп катыбай. Сен катыгың келип атпайбы магачы? Жок, туура окуңуз да. Давай жеткиз мени. Жеткизме? Мен түшпөйм, жете элекмин мен. Жүрөсүң. Ооба, жүрөм. Сен эмне мынча базет этпеп атпайсың? Жок, что за отношения пассажирлерге? Жок, сиз эмне отношения? Мен Чингис деп сурап койгон винамбы? Чингис Данилде полный ат жазылып турат го. Жок, ошону сен Чингис хан деп койсоң болбойбу? Ошону толук окуң. Жок, хан эле болуп атат го. Мени койсоң болобу? Ханы бар эже деп койсоң болот да. Нет деп катыбай. Сен катыгың келип атпайбы магачы? Жок, туура окуңуз да. Давай жеткиз мени. Жеткизме? Мен түшпөйм, жете элекмин мен. Жүрөсүң. Ооба, жүрөм. Сен эмне мынча базет этпеп атпайсың? Жок, что за отношения пассажирлерге? Жок, сиз эмне отношения? Мен Чингис деп сурап койгон винамбы? Чингис Данилде полный ат жазылып турат го. Жок, ошону сен Чингис хан деп койсоң болбойбу? Ошону толук окуң. Жок, хан эле болуп атат го. Мени Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Шекербеков Мирландын апасымын. Менин балам сколиоз оорусу менен ооруп келет. Баламды дарылатыш үчүн чет мамлекеттен операцияны $18,000 жасатыш керек экен. Мен да ушу баламды дарылатышсам жакшы болуп кетсе экен деген ойдо уйкудан зар болуп уктабай деле калдык. Колубузда жетпегендиктен сиздерден сурап жатабыз. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, суранам. Жардам берип коюңуздар ушу балама. 5-10 сом болсо дагы, жок дегенде жакшы дубаңыздарды айтсаңыздар дагы балам жакшы болуп кетет деген ойдомун. Жардам берип коюңуздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Кудайыман миң эселеп сиздерге кайтсын. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Шекербеков Мирлан. Сколиоз оорусу менен ооруп келем. 3-4 жылдан бери ошо жардамдашып сурадым. Жардам колун сунам дегендерге реквизиттерибиз бар. Баламдын банкы 7235 Мирлан Ш деп чыгат. Россия өлкөсүнөн жардам беребиз дегендерге Сбербанк бар 0600 Самаган деген иним Россияда иштеп жүрөт, ошону чыгат. Кайдыгер карабай бизге жардам берип аткандарыңыздарга Кудайыман миң эселеп кайтсын сиздерге.